Biz Adaхан Kimsanбаевич үчүн жаныбызды аябайбыз. Эл чындыкты билсин. Генерал-майор Сымық Жапыкеевтин жаңы образы финансы полициясынын мурдагы жетекчиси генерал-майор Сымық Жапыкеевтин жаңы образы көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Ал Facebook баракчасынын сторис бөлүмүнө чачуу узун сакал койгон жаңы сүрөтүн жүктөдү. Чындыгында Жапыкеев өзгөрүлүп кеткенби же сүрөт атайын монтаждалып жасалганбы белгисиз. Бул ак аргумент. Эл чындыкты билсин. Кокустан эле Мадумаров деген сөз оозунан чыгып кетсе, байланып багылган кабаган иттей болушуп туш тараптан үрүп чыккан Адахандын жан күйдүү жүгүртүктөрү. Мына Адахандын артын чыныгы жүзүн көрүп койгула. Кече эле тегерек столдун оң жагында Сооронкулова, сол тарабында Рита болуп катарлашып отуруп калышып, бир паста эле ошол батышчыл бузукулардын сөзүн сүйлөп калыптыр. Силердин пайгамбар туткан Адаханыңар, ал жерде Чолпон Жакупова жана ошолорго окшогон кыргыз элинин кызыкчылыгына түкүрүп ойногон батышчылдар бар болчу. Бейөкмөт уюмдарга чет элдик агент деген макамды берели деп, бул мааниси боюнча мамлекеттик деңгээлдеги өтө чоң маселени депутаттар Нарматова, Турсунбай Бакир уулу болушуп, Тие Атамбаевдин заманынан бери какшап келишет. Атамбаевдин көлөкөсүнөн чыга албаган чимкириктер бул мыйзамдын терең маанисинен деле түшүнүшпөдү окшойт. Ал убакта таптакыр көңүл бөлбөй коюшкан. Же Атамбаевдин сызыгынан чыга албай коюшкан. Кыргыз элинин атын сатышып, чет өлкөдөн эбегейсиз акчаларды алышып, аны көчөгө шерменделерди чыгарганга, биздин коомго жылаңа шерменделерди алып киргенге, демократия деген сөзгө жамынышып алып, элдин тынчын бозуп, митингдерди өткөрүүгө жумшашат. Ошол нерсенин бизге кереги барбы? Надира Нарматова жаңы келген депутаттарга чет элдик агенттер мыйзамын киргизели, элибиз тынч кыргыз менталитетине ылайык жашасын деп аракет кылып жатса, бул жакта Сооронкулова, Рита Жакуповалар менен тегерек столдо бир күн олтура коюп, алардын арам ойлорун парламентке көтөрүп чыккан Мадумароваңардын эмнесин мактайсыңар? Мадумаров кыргыз элин эч качан сүйгөн эмес. Элин сүйгөн адам кандай кызмат болбосун алып, бар күчүн билимин жумшап кызмат кылат. Мен кызматтын кулу эмесмин деп дайыма сайраганы менен, на самом деле президент болсом дегендин дымагы тоодой. Барыбыздын башыбыздан төбөлүп өтүп президент болууга даяр. Шайлоонун алдынан эле Москвага жетип барып эмнелерди сайрап келгенин баарыбыз укканбыз. Мындай саткындыкты 2017-жылы Бабанов кылган болчу. Казактарга чөгөлөп барып кыргыз элинин намысын тепсе. Силердин Адаханыңардын баскан жерине чөп чыкпай калды го. Тим эле кыргыздарга түлкү тиштеп бергендей чоң сүйлөйт. Чындыгына келгенде Мадумаров, Текебаевдер кыргыз эли үчүн чырбыктын башын сындырбаган пустословдур. Өмүр бою тил менен көчө шыпырып келишет. Булар институтту жакшы бүткөн. Теоретически билими күчтүү, бирок практически колдорунан эч нерсе келбеген адамдар. Жок, адашып жатам, келет экен. Бузукулук башкаларды кемсинтүү, бүтүп жаткан ишти бүлүндүрүү сыяктуу жаман иштерге машыгышкан. Так что депутаттык комиссия Адаханды жазага тартыш керек деген чечим чыгарып, мандатынан ажыратып салышса, элге да өздөрүнө да тынч болот. Масалиев Атамбаевдин жанына жөн кирип чыккан жок. Атамбаев дайыма батышчылдарды, феминисттерди колдоп келген башчы болгон. Менимче Атамбаев Масалиевке батышчылдарды колдоого, ошолор эртең бийликке жетишиңер, чоң иш көрсөтөт деген болуш керек. Айласы кеткенде Атамбаевдин этегин кармаган Мадумаров Масалиевтерден жакшылык күтүп болбойт. Антпегенде эмне үчүн Мадумаров бир заматта жалпы кыргыз элинин көңүлү боктой калган батышчыл катындардын сөзүн сүйлөп калат. Между прочим, өзүнүн ордун эми таптыр. Мадумаров менен Ританын аябай окшош жактары көп, бир эле айырмасы бар. Бири эркек, экинчиси айым, деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Өмүрбек Текебаев кезексиз президенттик шайлоону кайрадан каңкулаптыр. Өткөн жылы Өмүрбек Текебаев кезексиз президенттик шайлоого катышаарын билдирип, коомчулуктун буйрун кызыткан. Германияга элчи болгондон бери ал позициясынан кайттыбы десе, каккан казыкта эл өзгөрбөптүр. Жакында Тар чөйрөдө ошол сөзүн кайталап, айрым лөктөрдү даяр турууга үндөгөнү кандай? Эгерде кырдаал өзгөрүп кетсе, Өмүрбек кайрадан элчиликтен баш тартып, оппозиция лидерлигин камсыздап калабы? Азырынча ачык жабык саясий талкууларга активдүү катышып, бийликке каршылык көрсөтүп, пикиринен кайтпай жатканында кандай сыр бар? Негизи мындай көкжал адам сейрек гана болсо керек. Бул Азия Ньюс газети. Эл чындыкты билсин. Москвада издөөдө жүргөн кыргыз жараны колу кишенделген боюнча полициядан качып кетти. Москва шаарындагы ооруканалардын биринде издөөдө жүргөн кыргыз жараны колу кишенделген боюнча полициядан качып кетти. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, 29 жаштагы АГ аттуу жаран ооруканага медициналык текшерүүдөн өткөрүлүп, андан соң СИЗОго киргизилиши керек болчу. Ал ооруканадан дааратканага барууну суранган. Assalamu alaikum, дорогие друзья. Мы занимаемся лечением любой сложности. Полициянын колуна кишен салып дааратканага киргизгенде, ал терезе аркылуу качып чыгып, изин жашырып кеткен. Шектүү Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан издөөдө жүргөндүгү айтылды. Учурда качып кеткен жаран кайрадан издөөгө алынды. Булак Super.kg. Эл чындыкты билсин.
Мадумаров ким мамлекетке чыккынчылык кылып, ким мекенине күйгөнүн тарыхы көрсөтөт. Кыргыз Республикасынын депутаты Адахан Мадумаров өзүнө карата козголгон иш тууралуу пикирин билдирип жатып, ким мамлекетке чыккынчылык кылып, ким мекенине күйгөнүн тарых көрсөтө турганын айтты. Мен айтпадым, бул мамлекетке чыккынчылык деген беренени койгондо шайтандын өзү деле чалкасынан кетсе керек деп. Бардык нерсени күтсө болот, бирок бул нерсени күтүү мүмкүн эмес дегендей. Эми алардын айбиринде болсун, тарых көрсөтөт. Ким мамлекети үчүн, эли жери үчүн күйгөн инсан болгон, а ким тескерисинче ошол өз мамлекетине, элине, өз жерине чыккынчылык кылганын. Бул беренени далилдеш мүмкүн эмес. Күч ким тарапта болсо ошондой далилденип кете бергенине мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Бирок азыр депутаттык комиссия түзүлдү. Ошол комиссия кылдат иликтегенден кийин менимче баары түшүнүктүү болот, деди Мадумаров. Бул ак аргумент. Эл чындыкты билсин. Эмил Токтошов эки көзүн тосойтуп бүтүн Кыргызстандан депутат болгонуна кыжаалат. Бизнесмен депутат Эмил Токтошов кыйын күндө калыптыр. Бүтүн Кыргызстан менен мандатка жетип, бирок партиялаштарына жасалган чабуулдарга ачык колдоо кыла албай, эки көзүн тосойтуп жан айласын билбей калгандай. Мадумаровго жана башка партиялаштарына болушуп чыкса, анда эле бизнесиндеги эсептик акчалар текшерилип, бир жеринен жарга асылып калышы мүмкүн. Ал эми унчукпай отурганы моралдык жактан ыңгайсыздык жаратып, өгөйлөнүп калгандай туюлууда. Эмне кылуу керек? Араң жеткен депутаттык креслону таштап кете албай, же фракциянын саясатын жүгөрдү колдоого жарабай эки ортодо калганы ырас. Психологиялык жактан чыңалып кыйнала берет, коңго бассаң атын, солго жүрсөң өзүң өлөсүң дегендей Икея. Бул Азия Ньюс газети. Эл чындыкты билсин. Эмне үчүн Райымбек Матраимовго жамандык кылгандар кырсыктай беришет? Убагында Райымбек Матраимовго жамандык кылышып, карылагандардын айрымдары жан таслим болушса, көпчүлүгү түрмөгө камалышы баргандай кырсыктарга кабылышты. Санап отурбайлы кыраак адамдар сар эсеп салуу менен аңдып алышса керек. Ал эми жакшылык кылгандар чоң даражага жетишип, депутаттык мандат алгандар да бар. Бизнесте ити чөп жегендер арбын, жөлөк таяк кыла жүргөндөр бактылуу да жашап жатышат. Тоо терине келсек, карманыбыздын жараткандан ыролонгон касиетин байкай алдык. Райымбек Матраимов иш жүзүндө ар дайым кайрымдуулук кылып, муктаждар жардам берип, дос тууганга кол ачыктыгын көрсөтүп, бата алып, ажат ачып келе жатат. Мындай кеңпейилдик марттык ар бир эле байдын колунан келе бербейт да. Кудай сүйгөн пендесине ырыскыны мол берери тегинже ден эместир. Бул Азия Ньюс газети. Эл чындыкты билсин. Жеңиш Разаков жерибизди тажиктерге берсе, элибизди аттырса эмнеге бийлик унчукпайт? Назар Ньюс сайтына берген маегинде Мамат Айбалаев Разаковдун күнөөсү Мадумаровдукынан кем эмес. Көкташ, Самаркандек, Кызыл Бел жана башка Тажикстан менен чектеш Баткен районунун эли менен прокуратура, ички иштер министри изилдеп текшерип чыкса, Разаковдун күнөөсү толугу менен аныкталат. Андан башка күнөөсү Акса эли воруктарды тоскондо ал жердеги элибизди аттырган деп айтты. Баткен эли Жеңиш Разаковдун үстүнөн арызданышып, какшанышып айтып эле келе жатышат. Бийлик күч органдары качан көңүл буруп, бул каралбай келаткан маселени чекит коюшат. Жеңиш Разаков Тажикстандын шпиону деген материал Жаңы Ордо гезитине андан кийин сайттарга да чыккан. Биз ошол булактарга таянып жазган маалыматты Жеңиш Разаков таанып, менин ар намысыма доо кетти деп сотко берип, сотторду сатып алган Байтор. Бизди жаманатты кылганга аракет кылды. Бул баягы осурган кыз осурбаган кыздын бетин тутат дегендей эле көрүнүш. Баткен эли Разаков тажиктерге жерибизди берип жиберген, элибизди коргогон жок деп эле арызданып келатат. Жеңиш Разаков вице-премьер болуп турганда кетсин деп эл митингге чыкканда, бул акча менен уюштурулган деп элди күнөөлөп чыккан. Орусу күчтүү болсо эси доого жыгылат деген ушул эмеспи? Баткен элинин да атын угуп, УКМК Жеңиш Разаковдун чек ара боюнча жасаган кылмыш иштерин териштиреби же ал кыңыр иштер жабылып бойдон калабы? Бул Азия Ньюс газети. Эл чындыкты билсин.